Кичинекей Таала Айбек бүгүн биринчи жолу Ош эл аралык аэропортун көрүү үчүн келди. Эс тарткандан баштап эле чоңойгондо учкуч болууну самаган Наристе мынтип тилеги орундалып, учакты жанынан көрүү эле тим болбостон учкучтун ордуна отуруп да көрдү. Орундуктан жай табар замат кудум чыныгы учкуч сымал учакты айдоого киришти. Самолеттин ичи аябай жакты. Мен чоңойгондо учкуч болом. Чоңалайдын Каман жайлоосунун бала бакчасынан ыраазычылык билдиребиз. Самолеттин неси жакты сага? Самолеттин мага ролдору жакты. Дагы Айдагың келеби, учкуң келеби? учкум келет, айдагым келет. Таала Айбекке окшоп Ош эл аралык аэропорту менен таанышуу үчүн бүгүн Чоңалай районунун жайлоодо уюштурулган Кабыл балдар бакчасынын 19 тарбиялануучусу келген. Алар эски аэродромдо саякатташып, анын 12 аскердик жүк ташуучу учагына чыгып көрүштү. Мындагы кызматкерлер балдардын суроолоруна жооп берип, учактардын түрлөрү менен тааныштырышты. Бир убакта көк асманда кыя учкан техникалар бүгүн балакайлардын көз алдында турганы аларга аябай кызык болду. Жеткинчектерди коштоп келген мугалимдер аэропортко болгон сапар жаштардын дүйнө таанымына чоң өбөлгөсүн тийгизет деп ишенишет. Бүгүнкү экскурсия биз үчүн жана балдар үчүн өтө чоң сыймык катарында жакты. Себеби ушул самолетту мурун телевизордон көргөн балдар болсо, бүгүн балдар кадимкидей ошол көздөрү менен көрүп, самолетко түшүп, канчалык өздөрүнө жакшына рахат алышты. Бул деген балдар үчүн эң бактылуулук сезим деп ойлоймун. Буга чейин Ош эл аралык аэропорту Чоңалай районунда жайлоо балдар бакчасынын ачылышына колдоо көрсөткөн. Эми болсо Чоңалай райондук билим берүү башкармалыгынын өтүнүчү менен балдар аэропорттун ички шарттары жана эрежелери менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Ушул балдарды кайсы бир август айында эң өздөрүнө ыңгайлуу маалда Ош аэропортуна экскурсия уюштуруу демилгеси көтөрүлгөн. Ошонун негизинде азыр биз ушул балдарды Ош эл аралык аэропортунун атайын техникалары, текшерүү өткөзчү буюмдары, бардык самолеттор менен ушул тааныштырып жатабыз. Күндүн ысык экендигине карабастан учактар менен таанышуу, атайын адистерден кеп кеңештерди угуу бөбөктөргө кубаныч тартуулады. Атайын Чоңалайдан келген жаш коноктор сапарына ыраазы болуп үйлөрүнө кайтышты. Бекназар Абдыкасымов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.